Алып баруучу Салтанат Саматова 46 жашында дүйнө салды. 15 августта алып баруучу Тамада диджей Салтанат Саматова 46 жашында узакка созулган оорудан каза болду. Бул тууралуу анын атасы Орозбек Түгөлбаев маалымдады. Салтанат Саматова 1972 жылы 1 мартта Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти аяктап, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыкалык факультетин бүтүргөн. Алгач радиодо диджей катары таанылып баштаган. Андан кийин теле алып баруучулук кызматты аркалаган. Кийинчерээк ар кандай коомдук иш-чараларды жана акыл ордо теле долбоорун алып барып, 20 жылдан ашуун убакыт медиа тармагында иштеген. Салтанат Саматова 2011 жылы рак илдетине кабылган. Анын артында жолдошу жана бир уул, бир кызы калды. Супер KG порталынын эмгек жамааты Салтанат Саматованын үй бүлөсүнө жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Мен сен жөнүндө баарын билем, ата-энеңди, жашаган жериңди деген катты коркутуулар менен тараткан Момо оюну Кыргыз өлкөсүндө да пайда болду. Буга Ички иштер министрлигинин жообу. WhatsApp тиркемеси аркылуу тарап жаткан Момо оюну Кыргыз өлкөсүндө да жайылууда. Аталган оюн көпчүлүк учурда өспүрүм курактагы балдар, кыздардын психикасын бузат. Тактап айтканда, өзүн Момо деп тааныштырган колдонуучу япониялык сүрөтчү Мидори Хаясиге таандык айкелдин сүрөтүн коюп алып, белгисиз номерден зордук зомбулуктун сүрөттөрүн, өлтүрүп кетем деген коркутуу иретинде жазылган каттарын жиберет. Мындай коркутууга дуушар болгон 16 жаштагы каарманыбыз буларга токтолду. Мага Кыргыз өлкөсүндөгү уюлдук операторлордун бирине таандык номер менен белгисиз бирөө каттарды жазды. Башында тамаша катары кабыл алып жооп жазгам. Бирок ал мага мени менен тамашалашпа, мен сен жөнүндө баарын билем деген билдирүүлөрдү жибере баштады. Ал менин ата-энем, чоң эне, чоң атамдын аттарын, канча бир тууган экенимди айтып, ал тургай жашаган аймагымды билерин, кечинде келип өлтүрүп кетерин жазып, өзүнүн сүрөтүн жиберди дейт ал. Ошондой эле каарманыбыздын айтымында анын тааныш кызына чет элдик номер менен белгисиз бирөө жазып, өзүн Момо деп тааныштырган. Ага дагы ушундай өңөттөгү каттарды жиберген. Ал эми Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бул оюнду көк кит оюну өңдүү коркунучтуу экенин айтып, атайын профилактика жүргүзөөрүн билдирди. Момо оюнунда куратор социалдык тармактардан атайын колдонуучуларды издейт. Алар көпчүлүк учурда өспүрүмдөргө коркунучтуу сүрөттөрдү жана видеолорду, ар кандай билдирүүлөрдү жөнөтөт. Андан соң колдонуучуга ар кандай буйруктарды бере баштайт. Эгер оюнчу андан баш тартса, аларга түздөн түз өздөрү келип коркута турганы жазылат. Эгерде ушундай билдирүү жибергендер болсо, катка маани бербестен билдирүү жиберген номерди дароо блокко киргизүү керек деп маалымдады. Буга чейин маалым болгондой, Өзбекстандын ички иштер башкармалыгы бул оюндан сак болууну эскертип, маалымат тараткан.